Аулия болгон окуя келин тилиден айтылып берилет. Кайненем үйүбүзгө жуучу болуп келгенде адатка көрө чай алып кирдим. Салам бердим го чыгып кеттим. Көзүмө аябай жөнөкөй, өтө байкуш болуп көрүнгөн эле ошондо. Кең, чоң оромол ороп алган, атыр жыттарсыз, жасан түсөнсүз эле. Эч жуучу болуп келгендер арасында мындайды көрбөгөн элем. Жуучулар кеткенч апам дарегибизди ким берген экен сурасам аманат деди. Такыр биздин үй бүлөгө туура келбейт го. Жанагы оролгон аялдын алдыда аябай уялып кеттим абалымдан. Алды жабыгыраак кийим кийип чыгайын десем, түзүгүрөөк кийимим да жок экен, деди аябай кыжалат болуп. Мен да апамдай кыжалат болгон элем ошондо. Үйүбүзгө оролгон жуучу келиши жети уктап түшүбүзгө кирбеген. Биз аябай заманбап үй бүлө болгонбуз. Кеңири шорта майка дейсизби, мини юбка дейсизби кийип жүрө бергенбиз. Бирок кайненем жуучу болуп келип, бизди кыйла уялтырып кеткен эле ошондо. Бул аял башка келбейт, бизди аларга туура келбегенибизди билди, деди апам. Бирок кайненем көп өтпөй дагы келди. Балам алып келген эле. Эгер ыраазы болсоңуз, уулум кызыңыз менен көрүшүп, сүйлөшүп көрсө. Эмне дейсиз ошого, деди кайненем. Апам эчтемкеге түшүнбөсө да шашып калгандан ыраазы болду. Себеби мен келген жуучулар менен же ресторанда, же кафеде, же паркта көрүшкөнмүн. Мунусу менен үй ичинде көрүшүшүм апамды да, мени да шаштырып койгон эле. Анын үстүнө түзүгүрөөк, жабыгыраак кийимим да жок эле. Мен өз китепканамда көрүшө турган болдум. Жигиттердин алдында эч мындай жаман абалга түшүп уялган эмесмин. Кийимдеримден кыжалат болбогонмун. Бирок мунусунун алдында кана эле туура отура алсам. Көзүмдү жерден үзбөй, юбкамды паска тарта беремин. Жакшысызбы? Ооба, рахмат. Болду да эми. Тынч коюң ошол юбканы. Паска карап тарта берип, жыртып жибербең. Пайдасы жок. Баары бир узун болуп калбайт. Жер жарылбады го. Ушул жер астына кирип кетпедим. Эмне суроолор берди, эмнелер дедим, эстей албаймын. Өмүрүмдө мындай толкунданбаганмын. Эртеси күнү кайненем апама телефон чалып, мен макул келгенимди, менин жообум да аларды кызыктырып жатканын айтты. Угуп, туурасы жүрөгүм толкундап, жайымда отура албай калдым. Бирок ата-энеме билдирбедим. Атам жумушта болгону үчүн күйөө көрүүдөн курук калган эле ошондо. Эртеге жигит келсин, мен бир көрөйүн, сүйлөшүп, кеп сөзүн угайын, деди апама. Апам менен шашып базарга түштүк. Экөөбүз өзүбүзгө жабыгыраак үстү баш алып чыктык. Ичимден көңүлүм ошол жигитке кеткен эле. Апама унчукпадым. Бирок толкундоодон өлүп калышыма аз калган эле. Дасторкон жасадык. Бүт талантымды ишке салып, түрдүү нерселерди бышырып таштадым. Атам аш демдеди. Чучпара кылдык. Негизи мындай тамактар биздикинде кемде кем кылынар эле. Көбүнчө жеңил тамактар, мөмөлөр жейилет эле. Алар келишти. Саатты күтө берип, өлүп калышыма аз-маз калган эле. Кайненем, күйөө, кайненемдин инилери кыйла сүйлөшүп отурушту. Жана күйөөнүн суранычы менен бизди дагы бир жолу көрүштүрүштү. Алдыңкы көрүшүдө чачтарым жайылган, боелгон узун тырнак, мини юбка, алды ачык кофтада көрүнгөн болсом, экинчи көрүшүдө апам менен базардан алган бүт жери жабык кийимди кийип отурдум. Аркага кылып шарф да байлап алдым. Киришим менен салам бердим. Алдыңкы көрүшүдө салам бербеген элем. Акылыма да келбеген эле. Ва алейкум ассалам, жакшысызбы? Болот экен го ушундай кийинсе. Сонун эле жарашыптыр. Алдыңкы ирет өзүңүздү аябай кыйналып кеткен элеңиз. Кыска нерселерде көрүп курсан болдум. Машаллах. Дагын эмнелер деди, мен эмнелер дедим, баарын унуттум. Той ыраазылыгын бердик. Апам бири-бирини жакшыраак таанысын, кийин той болсун деп сунуш киргизди.
Кайненем тойдон кийин бири-бирини тааный берет. Никесиз айланып жүрүштөрү зыяндан башка нерсе эмес деп тойду тездетүү сунушун ортого таштады. Атама да макул келди ушул сунуш. Мага баарынан да көбүрөөк жаккан эле бул сунуш. Өзү атама башыдан бул үй бүлө жаккан эле. Амекилерим менен барып сураштырышкандарда баары мактаган экен. Айрыкча күйөнү. Той даярдыгы башталып кетти. Апам бир гана идиш аяк кылды. Калган бүт нерселерди күйөө тарап кыла турган болду. Башынан кайненем ушул шартты койгон эле. ЗАГСтан өткөнч, ушул менен тойго бир жума калганда күйөө менен көрүштүк. Махырга эмне алып берүүнү сурады. Эчтемкени түшүнбөдүм. Махыр деген сөздү эми угушум эле да ошондо. Кийин чырайлуу кылып түшүндүрүп берди. Оозум ачылып калды. Каалаган нерсемди сурашым мүмкүн экен. Дубайга айлантырып келиң. Субханалла. Дубайдан түзүгүрөөк нерсе жокпу сурашка? Мейли, алып барамын. Дагынчы? Шашып калдым. Демек, дагы нерсе сурасам болот экен. Машина. Мага тийсеңиз, көчөгө бир гана өзүм алып чыгамын, деп башына шарт койгонмун. Ыраазы болгонсуз. Машина айдатпаймын. Ажык алып барамын. Болобу? Болот, дедим го. Ажы каяк эле деп ойлошко түштүм. Нике окулду. Никенин эртеси күнү күйөө мени алып кеткени келди. Тойго бир жума бар. Той көйнөк алганы бардык. Кең, жабык көйнөк тандадык. Алтын дүкөнгө кирдик. Алмаз шакек алып, бул белек, той күнү тагып алың, деди. Андан соң Чарсудагы китеп дүкөнгө алып кирди. Намаз, нике, тобо, өлүм жөнүндөгү китептерди тандап алып колума берди. Окуп үйрөнүп туруң. Түшүнбөгөнүңүздү тойдон кийин түшүндүрөмүн, иншаллах. Окушту алдын дараттан баштайсыз, деди жылмайып. Үйгө келдим. Ата-энем бүт ишти таштап китеп окууга өтүп кетишти. Биз өзүбүздү мусулман санасак да, бирок кайры диндерден айырмабыз жок эле. Бизде такыр кыпындай да мусулмандык белгилери болбогон. Бир гана өлүктөрүбүздү мусулмандарга саз таризде көмгөнбүз. Өзүбүздү мусулман деп жүргөнүбүзгө китеп барактап уялып кеттик. Үйүбүздө конокторго аталган шампан, вино, виски дайыма даяр турган. Жай намаз, таспих табылбаса да, шайтандын суу табылат эле. Бирок ушуга карабай атам да, апам да исламий жашоо жашагандарды катуу урмат кылышат эле. Диндарларга карата иштеринде жамандык болбогон. Мен өзүмө тийиштүү нике китебин алдым го, бөлмөмө кирип кеттим. Той. Чоң тойкананын үстүңкү кабатыны эркектер үчүн, кириш кабатыны аялдар үчүн даярдашыптыр. Мен машинадан түшөмүн, күйөө бутумду басат, гүл карматат, анан бирге жетелешип кирип кетебиз деп кыялданган элем. Жок, андай болбоду. Тойканага мени аялдар алып киришти жана төрдө аялдар менен отурдум. Күйөөнү көрбөдүм. Той түгөдү. Аябай чырайлуу өттү. Баш ооруларсыз, бакыр чакырларсыз. Биз тараптан 20га жакын аялдар жатып калышты. Кайненем сурап алып калыптыр туурарагы. Ушуга алдындан даярдык көрүшкөн экен. Түн. Күйөө жарым кечеси жылмаюу менен кирип салам берди. Ордумдан туруп, мен да салам бердим. Күттүрүп койбодумбу? Мен да шашканымдан, кыжалаттан, "Жогай, күтпөй жаткан элем", дедим. Анда эмнеге уктабастан отурасыз? Эмне дешимди билбей күлүп жибердим. Духава кутуда колума белек карматып, "Бул сизге, арзыбаса да. Көп күттүрүп, сагынтырганым үчүн", деди жагымдуу жылмайып. Ачып карадым. Алтын жынжыр сөйкөсү менен эле. Жактыбы? Ооба, албетте. Бирок сизге белек даярдабаган элем. Мени уялтырып койдуңуз, дедим, аябай уялып. Жолдош жубай ынтымакта жашасак, ушул мага белек, деди желкемден кучактап. Бир нерсе жедиңизби? Ооба, жедим. Эмнегедир менин курсагым ачты. Келиң, дасторкондо бир сүйлөшүп чай ичебиз. Мен бир аз алдын тайжем менен чай ичип, курсагымды тойгозуп алганым үчүн эч нерсе жебестен күйөөнү карап отура бердим. Жанагы күнү
үйүңүздө атаңыз менен көрүшкөнү барганыбызда дасторкондогу тамактарды ким бышырган эле, сизби? Ооба, деп башымды кыймылдатып койдум. Машаллах, аябай даамдуу болгонудан даамы азыр да оозумда турат. Менин оюмда диндар эркектер корс, мамиле билбеген, сараң, кабагы бүркөлгөн, күлбөй турган, аялдарга чырайлуу мамиле кылбай турган кишилер эле. Бирок каттуу адашканымды жуучу болуп келишкенде билген элем. Сулуу мамилелүү, тамашакөй, ачык, жүрөгү таза күйөөм биринчи жолугушууда өзүгө каратып алган эле. Бир мени эмес, атамдарды да. Чай ичет экен, карап отуруп өзүм деймин. Инсандар канчалык адилетсиз. Ар дайым динсиздер, мусулмандарды аябай корс, жаман көрсөтүүгө аракет кылып келишкен. Мына, маңдайымда бир диндар отурат. Эмнеси жаман? Кемчилдиги эмне? Ушул өзүнү маданияттуу санаган, исламдан узак болгондордон 1000 эсе жакшы го. Ошолордун өлсө өлүгү артык. Бүт тараптан сонун. Келинчек, оюмду күйөөмдүн тамашасы бузду. Оу, угуп жатам. Эми качан Дубайга учабыз? Келин болуп түшкөнүмө 1 ай болду. Аябай бактылуу болгонмун. Кайнатам ор басырыктуу, жөнөкөй адам эле. Бар жоктору билинбейт эле. Баарына үнүн акырын чыгарып, баштарын ийип, адеп менен сүйлөй турган киши эле. Кайненем жаным балам деп мамиле кылганынан жанымдан артык жакшы көрүп калганмын. Медицина факультетинин 2 курс студенти элем. Жана окумду улантуум үчүн эч ким каршылык кылбады. Ошол учурда кайненемдин жардамы аябай чоң болгон. Ар дайым колдоп, кубаттап, жаным кызым деп мени жолго салган. Намаз окушту 1 жуманы үйрөндүм. Хижапка да киришти ниет кылып, жүрөгүмө байлап койдум. Бир аз убакыт керек эле. Ислам жөнүндө түшүнүгүм, билимим жоктугу үчүн алгач бир аз үйрөнүп, андан соң киришиш ниетиде элем. Башкалардын мажбурлоо сөзү, пикири менен амал кылуу ниетиден алыс болгонмун. Кеч болду дегенче бөлмөмө кирип кетемин. Исламий китептер мени өздөрүгө тартып алган эле. Окуп түгөтүп, дагын деймин. Күйөөм дагын көтөрүп келет. Бөлмөм китептерге толуп кеткен эле. Бирок мени эч ким эч нерсеге мажбурлабаганы оюмду тарткан. Өзүмө коюп беришкен эле ошол учурлар. Күйөөмдү суроолорго көмүп таштайт элем. Колдон келгенче жооп берет эле. Бирок эч бир нерсеге зордоп, мажбур кылбайт эле. Документтер даяр болгон соң 20 күнгө Дубайга учуп кеттик. Жолдошума караганымда көздөрүм кубанычтан жайнап кетет эле. Аябай жүрөгү таза, мээримкөй жана өз учурунда тамашакөй эле. Сиз аябай жакшысыз. Өмүрүмдүн акырына чейин кызматыңызды кылууга даярмын. Насип кылса, перзенттеримдин атасы болосуз. Перзенттерим дүйнөдөгү эң бактылуу балдар болушат. Себеби сиздей атасы болгону үчүн. Ооба, иншаллах, али баары алдыда. Перзенттеримдин апасы да эң жакшы апа болот. Бардык балдарымдын апалары жакшы болушат, деди го, секин көз кыры менен карап койду. Мындай тамашаларга үйрөнбөгөнмүн. Кабагымды салдым го, графинде турган сууну жүзүнө себип жибердим жана ачкалык жарыяладым. Сыртка чыгып кетсе, тез бир нерселер жеп аламын го, келиштери менен курсак ачтай отура беремин. Жакшы кыз, жарашайлы, серигип кеттим. Жок, болду. Мусулмандар 3 күндөн ашык таарынып, жүрүлөрү мүмкүн эмес. Биз жолдош жубай болсок, анын үстүнө жаңы келин күйөө болсок, анын үстүнө Дубайда болсок, анын үстүнө мейманканада болсок, анын үстүнө бир бөлмөдөбүз. Жарашабызбы? Өгөрүлүп, китеп окуган кишидей китеп барактаймын. Келин, тамашалаштым го, перзенттеримдин апасы бирөө болот. Болдубу? Бирөө болот. Эмне кылсам экен, Жарашышыбыз үчүн алтын таксам бекен, Ушул жерде шарактап күлүп жибердим. Ул перзенттүү болдук. Кубанычтан жери көккө батпаган элек ошондо.
Кайнатам атыны жакшы ниеттер менен Усман койду. Мен Куран окууну жакшы өздөштүрүп алган элем эсеби. Кайненем сабыр менен өзү Куранга түшүрүп койгон эле. Куранды кыйналбай, жакшы окуй турган болуп кеттим. Усманым 1,5 жашка толгондо Зубайрам туулду. Бала багышта көп да кыйналбаганмын. Кайнатам, кайненем өз абалыма таштап коюшпаган. Чогуу карашып, балдарымдын чоңоюшуна жардам беришкен. Зубайрам 4 жашка киргенде Умарым туулду. Жолдошум: "Менин арстандарым, палвандарым, желкеси жер көрбөсүн палвандарымдын" деп эркелетер эле. Умарым 2 жашка кирди. Мен дипломду болдум. Канча кыйынчылык, мээнет менен окуп бүтүргөн элем. Эми мен да тажрыйбам болбосо да дарыгер элем. Кайненем дарыгерим дейт эле. 4-чү перзентибиз кыз болушуну кааладык. Бирок Аллахымдын каалоосу улум Абдуллах дүйнөгө келди. Бул арада атамдай көргөнүм, меримкөйүм, кайнатам дүйнөдөн өттү. Асманыбыз караңгылашып, үйүбүздөн кубаныч кетти. Абдуллах 3 жашка кирди. Альхамдулиллах, кызыбыз Сафия туулдуго, ыйлоосу менен бизди күлдүрдү. Үйүбүз сүйүнүчкө толгон эле. Баары курсан. Бирок жүрөгүмдүн жарымы болгон жолдошумдун түсү бир аз солуган эле. Сыр бербес эле. Бирок мен көздөрүнө карап дарды барлыгын байкаган элем. Ооруну жашырсаң, ысытмасы билдирип коет. Жолдошумдун түсү барган сайын солуп бара берди. Сурасак айтпайт эле. Курандан баш көтөрбөй турган болуп калды. Тахажжуттарды калтырбай турган болуп калды. Нафил намаз, нафил орозолордун арты үзүлбөй калган эле. Бирок эмне дарды барлыгын айта албайт эле. Көбүк рагы. Биз кыйла кеч билдик. Севара. Балдардын сабактары чала калып кетпесин. Ар дайым карап, көңүл буруда болгум. Билемин, кыйын. Бирок иншаллах мөмөсү ширин болот. Менден ыраазы болгон. Тынбай ыйлаймын. Бейиште мен менен болууну кааласаң, турмушка чыкпа. Аял бейиште акыркы күйөөсү менен бирге болот. Жок, сиз жаныма тийгенсиз. Бейиште башкасы менен бирге болууну каалаймын десең, өзүң билесиң. Колдорунан каттуу кармап, ыйлаймын. Жүздөрүнөн сылаймын. Бегим, андай дебең. Менин эң бактылуу күндөрүм сиз менен өттү. Кандай кылып сизди башкасына алмаштырамын? Сиз менин баары жогумсуз, барлыгымсыз. Ишениң, жакшы ниет кылың. Али жакшы болуп кетесиз. Башымды сылайт. Колдору титирейт. Өлүм эртеби кечпи, кааласак да, каалабасак да келет экен. Инсан келип кетүүчү. Эч бирибиз түбөлүк жашап кала албайт экенбиз. Турмуш жолдошумду мал дүйнөбүз менен да алып кала албадык. Акчасына ишенгендер канчалык акылсыз инсандар экенин башыбызга дарт, мүшкүлдүк келгениде өзүмдө көрдүм. Каттуу ишенген акчабыз эчтемкеге жарабады. Аябай эрте жесир калдым. Заңгыраган үйүбүз бошоп калды. Кайненем, мен, 5 балам. Ара-арада кайнысиңдилерим келип кетишет. Үйүбүздө ар күнү көз жаш төгүү, унутуу, чалгыш оңой болбоду бизге. Бактыма перзенттерим бар. Алар менен өзүмдү өзүм сооротомун. Кайненем, жаным апам, жанынан жакын перзенти үчүн жанып күйсө да мага билдирбейт. Убактыны Куран окуу менен, перзенттериме жаттатуу менен өткөзөт. Кайненемдин телевизор көргөнүн эч көрбөгөнмүн. Жүрөктү бузат, ойду чалгытат, ахиретти унуттурат, өлүмдү эстен чыгартырат дейт эле. Убактыларын дайым пайдалуу өткөзгөн. Мен да кайненемден көп нерсе үйрөнгөнмүн. Бир күнү кыздарыны чакырды. Баарыбызды жыйды. Мени да байлап берип койбогон. Өлүм ар күнү келүүсү мүмкүн. Сиздерге беришим керек болгон жана айтышым керек болгон нерселер бар, деди. Жана бүт зеп зийнебин ортолорубузда белек кылып бөлүп берди. Үй жай менин атыма өтө турган болду. Менин кабарым жок,
Жолдошум тирүүлүгүндө мурас акыны карындаштарына берип кутулган экен. Кайненемден Аллах ыраазы болсун. Бүт нерсени аябай чырайлуу бөлүштүрүп берди жана менин колума өзүнчө оролгон куту карматты. Таң кала калдым. Уулум Махырга ажыга алып баруусу керек эле. Насип болбоду. Сизге берип коюмду сураган эле. Кызым, баламдан ыраазы болом. Аллахка анын акысы үчүн дуа кылам. Кайненемдерди кучактап ыйлай бердим. Альхамдулиллах, жеңилдеп калдым. Менден кийин ушундай ынтымактуу болгула. Дайым бири-бириңерди колдоп кубаттагыла. Перзенттериңер аалым болсун, каары болсун. Бир аз болсо да Аллахтын буйругунан четке чыкпагыла. Бөлмөмө кирип, толкунданып, кутуну ачтым. Ичиде катар кылып тизилген көк кагаздар бар эле. $200,000. Жана үстүнө «Севарыма» деп зар ручкада жазылган конверт. Конвертти ачтым. Толкундоо менен каттарды колума алдым. Каттын башыны табыш үчүн 10 баракка жазылган каттарды көздөн кечире баштадым. Каттар тартип менен, сабыр менен аябай чырайлуу жазылган эле. Ассаламу алейкум. Жакыным, Севарым. Каттарымды окуйт экенсиң, билемин. Көзүңдө жаш болуп агамын. Жараңды жаңылаймын, ыраазы бол. Жашоо ушул экен. Келер экенсиң, кетет экенсиң. Ажалың бир замат жаныңда пайда болуп калганда эсе, аттиң, көп амалдарга жетпей калдым дейт экенсиң. Жашагың келет экен. Санчыктар, оорулар менен жаздым бул катты. Ар жазганымда ыйладым. Аллахка сенин акың үчүн дуалар кылдым. Сени 5 перзентим менен таштап кетүүмдү ойлогонумдагы менин абалымды, менин абалыма түшкөндөр билишет. Ыйлап, мага термиле караган көздөрүңдү караганымда жашагым келди. Аллахтын тагдыры, анын каалоосу, ирадасы. Севарым, билесиңби, сени биринчи жолу көргөнүмдө жүрөгүң тазалыгы үчүн жактырганмын. Абалыңдан, өзүңдү күлгүдөн араң кармаганмын. Айрыкча кыска кийим кийип алып, паска тарта берген элең. Мени диндарда билгениң үчүн да кыжалатка калганыңды билгенмин. Бул кызды алба, үйлөнбө, эптей албайсың, муну такыр кармап тура албайсың, көчө көргөн кыз экен дегендер көп болгон. Истихара намазын окуганмын. Көңүлүм сен тарап тарткан эле. Сага исламды үйрөтүүнү ниет кылган элем ошондо. Севарым, сага үйлөнүп адашпадым. Сен менен жашаган күндөрүм менин эң бактылуу күндөрүм болду. Сенин абийириң, ыкласың, мээримкөйлүгүң мени дайыма таң калтырган. Көңүлүң суу сыяктуу таза эле, жөнөкөй элең. Дубайга барганыбызда таарынганың эсиңдеби? Ошондо жүрөгүм сыгылган эле. Жарашпасачы деген ой келген. Эч нерсе жебей койгонсуң. Кийин сезип калганмын. Бөлмөдөн чыкканымда бекитип жеп алат экенсиң. Көңүлүм тынч алган эле. Аябай жарашуунун жолун ойлогонмун. Каттуу капа болгон элең ошондо. Алтынды эстетишим менен күлгөнсүң. Жолу оңой экен го деген элем. 1,5 күндө жарашып алган элек, эсиңдеби? Буларды эмнеге жазып жатам? Билесиңби? Жүзүңдө күлгү жүгүрүсүн кааладым. Мен бош калтырып кеткен көңүлүңө жаз келүүсүн кааладым. Мен менен өткөн күндөрүңдү эстетүүнү кааладым. Бардык балдарымда эт дейт элең. Уулдугун маалым кылып коет элең. Кызыбыз Сафияда торт дегениңде асмандарда учуп алып келет элем. Кыз экен сезген элем. Айрыкча сол тарапка өгүрүлөт элең го, пышылдап уктай берет элең. Кыздар уйкучу болот экен да дейт элем. Себеби
уулдарымда эч уктабайт элем. Севар, дайыма бутта болот элең. Апам, унчукпа, кое бер, уктасын дейт эле. Апамдын эрке тайы элең. Сиз кирип кете бериң, бир аз жатып чыгың. Чарчадыңыз десе, жан деп кирип кетет элең, Уктап чыгып келер элең. Өмүрдүн өтүшүнү кара. Кече эле көрүшүп отурган элек. Бир замат 5%. Альхамдулиллах. Мага батырлардай, уулдарды белек кылган Роббиме мактоолор болсун. Севарым, бейишим менен, жүрөгүмдүн жарымы. Жаным, сен менен бүтүн элек. Сени жалгыз таштап кетип жатам. Ыраазы бол. Гүлдөрдүн эң мыктысы. Севарым, сенден чоң суранычым бар. Аллах үчүн аткаргын. Перзенттерибизди окуткун. Аларды илимдүү, кары болуштарын ниет кылганмын. Жана дайым Алладан сураганмын. Сени жана балдарымды башкалардын көзүн карабашыңар үчүн, нан сууга зарыкпашыңар үчүн акча берип кетип жатам. Севарым, сен мындан да көбүгө жакшысына ылайыксың. Бирок ыраазы бол. Колумдан келгени ушул болду. Усман, иншааллах, балагатка жеткениде апамды жана сени ажыгалы барат. Жакшы күндөрүң али алдыда, баары алдыда. Силерди Аллахка тапшырдым. Роббим, Аллахым, силерди жалгыздатпасын, колдоп кубаттасын. Севарым, мен жашагым келип жатат. Бирок күйөөмдөн калган акчаларды алып койдум. Каттарынын баарын окубадым. Убакты келгенде, жүрөгүм сыгылганыда окуймун. Дардыма дары болот. Усманымды кайненемдер каары кылды. Зубайрама 18 параны жаттоосуна себепкер болду. Кайненемдер болбосо, мен балдарымды эптей албайт элем. Кайненем тахажжудка тургандан кийин багымдатты окумайынча жатпайт эле. Багымдаттан кийин эсе балдарымды жанына алып, Куран жаттатат эле. Сабыр менен, ширин мамиле менен, сулуу хулк менен. Менин ишим дайымкыдай тамак кылыш, кир жууш, үтүктөш. Кээде кардар болуп калган оорукчандар келишсе, аларга караймын. Болбосо жок. Мамлекет ишинде иштебедим. Көбүрөөк үйдө отурууну абзел билдим. Балдарымды менсиз, мени иштен келишимди күтүп жатышкандарын каалабадым. Анын үстүнө күйөөмдөн калган акчалар жашашыбыз үчүн кеңири жетет эле. Кайненемдин иштери сабак, жана дагы сабак берүү эле. Эч менин иштериме, же ашкана иштери, тамак ашка аралашкан эстей албаймын. Баштарыны Курандан көтөрбөс эле. Неберелерине Куранды өтө сулуу, сабыр менен окутуп жаттатат эле. Бир күнү чай үстүндө кайненемден сурадым. Апа, качандан бери намаз окуйсуз? 6 жашымда, Аллах рахмат кылсын, апам намазга салган. Ошол окуймун. Альхамдулиллах. Качандан бери тахажжудка турасыз? Дагын сурадым кызыгып. 14 жашымдан бери бир жолу да тахажжудду өткөзүп жибербедим. Дайым окуганмын. Тахажжудка да Аллах рахмат кылсын, апам тургузуп үйрөткөн. Жашым 70-ке жетип калды. Өмүрүм уландысында көп ката иштер кылганмын. Билбей күнөөлөр кылып койгонмун. Учурларым да болгон. Бирок намаз, орозомдо кагылбаганмын. Альхамдулиллах. Дайым өз убактысында аткарып келгенмин. Сиз да балдарыңызга өрнөк болуң, балам. Тахажжудуңузду жолго коюң. 2 уулум каары болду. Альхамдулиллах. Аларды илим алуулары үчүн Египетке жөнөттүк. Кайненемдердин сунуш жана насааты менен мен да кийинчерээк Египетке учуп кеттим. Илим алың. Өмүрүңүз ашканада өтүп жатат, балам. Эртеге кыяматта бул жөнүндө суралам. Жоопкер боломун. Сизди үй иштери менен оролоштуруп, илимден тосконум үчүн жазаланышым анык. 5 жыл уулдарым менен биргеликте Египетте окудук.
Ара-арада каникул учурлары үйгө келип кетет элек. Башка перзенттеримди да жанымдан артык көргөнүм кайненем кыйла окутуп, жаттатып, сабак берип койгон эле. Көп нерсе үйрөндүк. Убактыбыз, акчабыз бекерге кетпеди. Убакты да, акчаны да илим алуу үчүн короттук. Дүйнө ушул экен. Бүгүн барсың, эртеге жок. Инсандар төрөлө берет, каза боло берет. Кайненемдер ооруп жатып калды. Эч жеримде оорук жок, жөн гана алсызмын. Колу бутум алсыздыктан титиреп жатат. Намазды отуруп окушун сурасам да, бар күчтөрүн топтоп туруп окуйт эле. Бутум бар, кадам баса алат. Эмнеге эме отуруп окуйт экенмин? Ушул абалдарында да Куран менен жашады. Жаткан жерлерде балдарымдын Куранын текшерип жатат эле. Алар жаттан окуса, көңүл буруу менен кулак салып, катасыны туурулап берет эле. Өлүмдөрүнөн бир күн алдын чай даярдап, жанына кирдим. Оң тарап менен жаткан абалында дуа кылып жаткан экен. Роббим, өмүрүмдү сен үчүн багыштадым. Сени дедим, башкасыны тандабадым. Бейишиң үчүн күнөөлөрдөн, арамдардан тыйылдым. Сенин жамалың үчүн Куранды колумдан койбодум. Роббим, мага аталган өлүмүң жакынга окшойт. Жүрөгүм да, тилим да сенин атың менен өчсүн. Өлүм учурунда бир аз болсо да чалгып калуудан коркомун. Жанымды оорутпастан алышыңды сураймын. Кабырдагы суроо жоопту жеңил кылышыңды сураймын. Кыямат күнү мени бардыгы инсандардын алдыда шерменде кылбашыңды сураймын. Жүзүмдө нур менен, жүрөгүмдө тынчтык менен бул дүйнөнү таштап кетүүнү каалаймын. Эртеси күнү Азраил эшигибизди какпастан кирип келди. Мен апам жанында колдорун кармап, ыйлап отурган элем. Апам эсе шыбырап Куран окуйт эле. Бул арада шашып-пышып кайнысиңдилерим кирип келишти. Баары Аулия апабыздын жандарында тизилип отурушту. Баарынын көзүндө жаш. Кайненемдин жүздөрүнөн дана-дана тер тамчылар ага баштады. Биз ыраазычылыгын сураштан башка нерсеге жарабай ыйлап отура бердик. Апам эшикке карап, келишти. Башыңарды көтөргүлө, салам бергиле, деп өзү «Ассаламу алейкум» деди. Биз таң калгандан шашып калган элек. Ушул учур кайненемдер туруп «Аллаху акбар, бейиштин сулуулугун карагыла, көздөрүм камашып кетти. Аллаху акбар» деди го, жан берди. Өлүм кимгедир ырахат, кимгедир азап. Ар ким дүйнөдө жыйган, терген насибини өлүм алдыдан көрөт экен. Мен ошого күбө болдум. Аллахтын буйругу менен, Куран менен жашаган кулуну Аллах кор кылбайт экен. Жыйбады, топтободу. Түбөлүк жашабаганыбыздан кийин эмнеге мал-мүлк жыйнайын дейт эле. Үйүбүз миск жытына бөлөндү. Жаназага келгендер эмненин жыты бул деп көп сурай берип бизди чарчатышты. Табут жуучу келди. Кайненемди көрдү го, мага да ушундай өлүм бер, Роббим деп үн чыгарып ыйлап жиберди. Кайненемдин күлүп жаткан жүздөрү баарыны таң калтырган эле. Мен Авлия деп билгеним кайненемди турпакка коюшту. Аллахтын буйругун аткарып, авлиялык даражасыга жеткен инсандарды китептерде окуган элем. Менин апамдын да авлиялардан кем жерлери болбогон эч. Дайым Аллах жана анын элчисинин сызыгында өмүр сүргөн. Авлия дегендеринде көз алдыма бир гана апам келет. Авлия бул менин кайненем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.